Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, туугандар. Назарыңыздарда нике жана шарият боюнча үй бүлө куруунун экинчи сабагы Аллах таала насип кылып мына өткөндө биринчи сабагы болгон. Биринчи сабагында тема таанышуу. Кыз менен жигит шарият эрежелери менен кандай таанышат, ошол тууралуу болгон. Эми бүгүн буюрса мына тема ошол таанышуудан кийинки кадамдар. Бул куда түшүү, нике, эгер убактыбыз жетсе, нике тоюна да иншалла суроолор бар. Ким суроо берем десе, колун көтөрүп, түз эфирден суроолоруңуздарды берсе болот. Же төмөндөгү администратордун личкасына жазып, сурооңузду ушул жака калтырып койсоңуздар болот. Устаз, анда бисмилля деп биринчи суроодон баштай берели. Мына кыз менен жигит таанышты, экөө бирин-бирине жакты. Ошондон кийинки кадамдар кандай болуш керек? Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Өзүң айтып кеткендей, өткөнкү сабакта ошо таанышуу жөнүндө кыскача кеп калганбыз. Ошол эле темага улай айта кеткен болсок, ошол эркек жигит ошо үйлөнөм деп кайсы биз кыз менен таанышып, анан жактырган болсо, ошо шариаттын эрежеси аркылуу ал кыздын барып колун сурайт. Кыргызча кудалашат деп коет, же колун сурайт деп коет. Арабчаны хитба дейт. Ошол өзүнө жаккандан кийин ата-энесин жиберет. Эми көбүнчө ата-энесин жиберет, кээде ата-энеси болбой калса туугандарын, жакын адамдарын жиберип, ошол кыздын колун сурап барат. Анан кыз тарап алар макул болуп калган болсо, анан ошол жерден келишет. Биз алабыз кызыңарды, алар биз беребиз деп. Ошону кудалашуу деп коет. Анан кыргыздын эми салтына ылайык көбүнчө жерде эле ушундай болуш керек. Кызга барган кезде, макулдугун алган кезде ар кандай тамак аш алып барышы ыктымал, белектерин алып барышы ыктымал. Анан негизинен ошо кызга сөйкө салат. Сөйкө салуу ошол кызга баягы белек катары берилет. Ошо макулдугун алып, биз мына сүйлөштүк, убадан алдык деген максатта ошо кызга сөйкө салып кетет. Бул ошо шариаттагы жалпы жана белек берүүнүн өкүмүнө эле кирет. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткандай тахадау тахаббу дейт. Имам Бухаринин Адаб муфрат деген китебинде келет. Ошо бири-бириңерге белектерди бергиле, ортоңордо сүйүү пайда болуп, бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр деп. Бул белек берүү ошо адамдардын ортосунда мамилени оңдоп, бири-бирине жакындатат. Анан ошол кыздын колун сурап барган бала үй бүлө курабыз деп аны макулун алганда кошумча белек берген болсо, алардын да жүрөгүн жибетип, жакшы мамилеге алып келет. Анан бул жердеги негизги максат, негизги маселе кудалашып коюу, же сүйлөшүү, же сөйкө салуу. Бул нике кыйылды деген түшүнүктү бербейт. Ушуну жакшы түшүнүп коюш керек. Көп жерде айрыкча билбеген жаштар кайсы бир кызды жактырып таанышуу жолу менен кудалашып сөйкө салып койгондон кийин эле баягы ушу менен болду, бул менен болочоктогу келинчегим болот деп аны менен эркин сүйлөшүп жалгыз калып жүрө берет да. Бул такыр туура эмес шариятта. Бул кудалашып коюу, сөйкө салуу деген бул нике кыйылды деген сөз эмес. Ошо никеге чейинки эле сүйлөшүү, макулдугун алуу дегенди гана билдирет. Экөө эч качан нике кыйылмайынча бири-бирине адал болбойт. Эгерде баягы сүйлөшүүлөрдөн кийин дагы анча-мынча бири-бирибизди жакшы билишибиз керек деген максатта гана телефон аркылуу болобу, же башка кыздын жакын туугандарынын катышуусунда болобу, ошондой сүйлөшүү гана уруксат берилет.
Анан эң жакшысы кудалашкандан кийин көп убакытты создурбай тезинен үйлөнгөн жакшы. Эркекке дагы, кыз кишиге дагы бул жакшы. Антпесе ар кандай жаман жолдор ачылып кетиши ыктымал. Ушуну биздин жаштар жакшы билиш керек. Кудалашып койдук, сөйкө салып койдум деп эле ал кыз менен ээн эркин жүрө берген болбойт. Ал кыз, ал эркек үчүн адал боло элек, нике кыйла элек. Болгон эле таанышуу жүрүп, ошолубузду алабыз, беребиз деген эле макулдук болду. Качан гана нике кыйылгандан кийин гана, анан ошондо гана анан бири-бирине адал болушат. Ага чейин бул кудалашып коюу эч качан адалдыкты билдирбейт. Мына ушундай көп көрүнүш бар. Жаштар билбестен ушу сүйлөшүп жүрүп элек, ошо менин келинчегим болуп калды, кийин үйлөнөбүз деп эле ээн эркин басып жүрө беришет да. Бул өтө чоң ката иш. Шариятта тыйылган арам иштердин бири болуп саналат. Анткени аял эркек жалгыз калганда ар кандай туура эмес иштер болуп кетиши ыктымал да. Ошонун баарына тең өтө сак болуш керек мусулман адам баласы. Валлаху алам. Устаз, кийинки суроо, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр, аткарылууга эң милдеттүү шарттар бул нике учурунда берилген келишим убадалар деп. Ушул никенин алдындагы бир кыз жигит бир келишим кылса болобу? Мисалы, аялы талап койсо болобу? Сен экинчи аял албайсың, же сенин ата энең менен чогуу жашабайбыз, же эркек киши өзүнүн болочок келинчегине ушундай бир шарттарды койсо болобу? Тигиндей мындай деп. Ооба, өзүң айтып кеткен хадис ошо Бухари, Муслимде келген хадис. Ошо аткарылууга татыктуу болгон шарттар, никедеги шарттар деп. Негизинен бул хадисте жалпы шарттарды аткаруу, никеде ошо никедеги коюлган шарттарды аткаруу болот. Ошону аткарган башкаларга караганда татыктуураак, же болбосо акылдуураак деп айтып кетпедиби? Бирок да кандай шарттар деген бул өтө өзүнчө чоң тема. Алымдар арасында кээ бир маселелерде талаш маселелер бар, жанагындай маселелерде. Ошондуктан менимче бул теманы мындай өзүнчө маселе кылып эле айтыш керек. Ар кандай ой пикирлер бар, анан азырда айтып коюш эрте. Ошондуктан никенин шарттарын, ошо никенин ичиндеги никенин өзүнө байланыштуу эмес, никеден тышкаркы эркек аялдын тиешелүү өздөрүнүн укуктарына тиешелүү болгон шарттарды азыр айткан эртерээк го. Менимче азыр никенин ошо той, ошол маселелерди айтып туруп, андан кийинки маселелерде анан ошол шарттарды тереңирээк карап туруп, анан ошого жараша айтыш керек. Валлаху алам. Устаз, кийинки суроо, дин кызматы үчүн, ибадат үчүн үйлөнбөй коюу, ошону такыбачылык деп эсептөө уруксатпы дейт. Бул дин ибадат үчүн, динде карманып атган такыбачылык үчүн үйлөнбөй коюу деген бул так уруксат эмес. Бул исламга тескерисинче каршы келет. Биздин мына өзүбүзгө үлгү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала айткандай, силер үчүн пайгамбарда Алланын элчисинде үлгү бар дегендей, пайгамбар бизге үлгү да баардык жолдо. Баардык нерседе, ошонун ичинде никеде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү үйлөнгөн. Эң такыба адам болгон, эң адилеттүү адам болгон. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жашоосунда үй бүлөсүндө багып, үй бүлөлүк жашоону да өткөрүп, ибадатын да кылып кеткен. Ошондуктан биз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун жолдоп, колунан келген адам сөзсүз түрдө үйлөнүш керек. Өткөн сабакта да айтканбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Масуддун хадисинде жаштарга осуят кылган, ого жаштар, колуңардан келсе, кудетиңер болбосо үйлөнгүлө деп. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяты, сахабалардын бизге көрсөткөн, табиин деги эле ислам жолундагы баардык алымдарын көрсөткөн жолу. Эми кээ бир адамдар жашоодо ар кандай себептер менен мүмкүнчүлүк болбой, же каражат жетпей, же ооруга байланыштуу үйлөнбөй калат. Ал мындайча айтканда сейрек кездеше турган эле бир көрүнүш. Болбосо нерсе бул негизги эреже шариятта адам баласы үйлөнүп, мусулмандарды көбөйтүп,
жакшылык эшигин ачыш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы, үйлөнгүлө кийин кыямат күнү ошо силер менен, силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам деп. Бул өтө жакшы нерсе. Ошондуктан жанагындай сөздөр такыбачылыктын айынан, диндин айынан мен үйлөнбөйм деген такыр туура эмес нерсе. Балким бул жанагы башка адашуу диндеги же болбосо монахтардын ошолордун жолу. Мусулмандардын өзүнүн мыйзамы бар, өзлөрүнүн жашоосу бар. Биздин ошо никеге байланыштуу жашообуз, мыйзамыбыз үйлөнүп, бала чакалуу болуп, ошо балдарды исламдын жолунда, дин жолунда тарбиялап жүргөнүбүз. Мына ушул такыбачылык, мына ушул адилеттүүлүк. Валлаху алам. Аллах разы болсун устаз. Кийинки суроолор бул ошол махырга, калымга, сепке тиешелүү суроолор экен. Ушул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр, кайсы аялдын чыгымы жеңилирээк болсо, ошол аял бул берекелүү аял болот деп. Ошо да бир хадисте аялдын берекелүү экендигин белгиси ошо анын жанакы куда түшүүсү, анын калым махры, анын бойго бүтүп төрөөсү жеңил болот деп айтыптыр да. Ушул тууралуу айта кетесизби? Албетте ислам дининде эркек аял үйлөнгөндөн кийин ошо үйлөнүүдөгү ошо никенин ичиндеги аял кишинин акысы бар. Бул ошо калың алуу да. Арабча махр деп коет, кыргызча калың дейт. Бул аял кишинин сөзсүз ала турган акысы. Муну өзү эч ким жокко чыгара албайт. Сөзсүз түрдө никенин башында болобу, же жашап атканда болобу, же кийинде, же үйлөнүп туруп адам баласы өтүп кетсе дагы ошо моюнуна жүктөлө турган карыз да. Сөзсүз түрдө ошол аялга махр бериш керек, калың бериш керек. Бирок никенин түркүктөрүнө кирбейт. Мисалы, мунун мааниси нике кыйылып атканда калың айтылбай калса, нике жүрө берет, бирок кийин ошо сөзсүз түрдө калың берилиш керек. Мисалы, Аллах субхана таала Куранда ачык эле айтканда: "Ва атун ниса садакатихин нихла". Аялдарга калыңдарын милдеттүү түрдө бергиле деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өзүнүн жубайларына үйлөнгөндө дагы махр берип үйлөнгөн. Ошолордун бир мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тойго байланыштуу маселе экен. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы Айша энебиз болобу, Хадижа энебиз болобу, бардыгына үйлөнгөндө ошол кездеги баягы укуя деп коет, дирхам менен эсептелинет. Ошолорго ошондой кылып калың берген да. 12 укуя деп коет. Ошол өзүнүн келинчектерине баарына берип чыккан. Жана ошондой эле башка бир хадисте келет, бул да Бухариде келет. Абдурахман ибн Ауф деген сахабаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрүп калып, үйлөндүңбү дейт. Ооба деп үйлөндүм дегенде, калыңына эмне бердиң дегенде, ошо жана курманын сөөгүнчөлүк, ошонун салмагында алтын бердим дейт да. Курманын ичиндеги сөөгүктү билебиз го, данеги деп коебузбу, же сөөгү деп коебуз, ошонун салмагын чалып алтын берди деген. Демек, калың бул кыздын акысы сөзсүз түрдө бериш керек. Эмнеге келишкен болсо, эмнени убадаланган болсо, ошону бериш керек. Эгерде бербей кеткен болсо, кандайдыр бир себептер менен киши өтүп кетсе дагы, анын моюнунда милдет болуп жүктөлүп калат. Аллаху алам. Устаз, ошол махрдын, калымдын өлчөмү бир сан менен чектелеби, акча мененби, же эмне менен чектелет? Кээ бирлер айтышат, эң кеминде азыркы күндө 7000 сом депчи. Ошол туурабы? Негизинен калыңдын жогорку өлчөмү дагы, төмөнкү өлчөмүн да чеги жок. Аллаху алам. Муну Кады Ияд деген чоң киши ошо Фатхул Бари дейтин Хажар алып келген экен. Ошол киши бул алымдардын ортосунда талаш жок деп айткан экен. Кээ бирөөсү ошо эң тиги төмөнкү чегин чектегендер бар да. Бирок Аллаху алам, туурасы анын чеги жок. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Бухари деген хадисте бир аял келип өзүн сунуштайт да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга.
Ошондо пайгамбарыбыз үйлөнгүсү келбейт, анан жанында турган сахаба мени үйлөнтпөйбүз дегенде, ал кишинин акчасы жанында мындай үйлөнө турган каражат жок болуп, ошондо жок дегенде шакек болсо дагы ошону таап кел дейт да. Аны да таба албаганда канча Куран жаттаң дейт, ошону үйрөтөсүң деп, ошого гана тиги ошо менен ошо Куранды үйрөтөсүң деп, ошону калың кылып үйлөнтөт тиги кишини. Ошондуктан жогорку чеги дагы жок. Эң төмөнкү чеги иши кылып ошол аял киши акча алабы же буюм алабы, ошо жарактуу болсо болду, колдонгонго буюм болсо, акча болсо бир кичинекей бир неме болсо дагы сатып алганга жеткидей акча болсо, ошол баягы калың болуп саналат да. Эң негизгиси бирдеме сатып ала алса, ошол кандай акча албасын, ошол калың болуп саналат. Жогорку чеги болсо, чеги шариятта чектелген эмес. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Демек жанакы хадисте келгендей, калымга мен сага Куран үйрөтөм, баланча Куран үйрөтөм деп ошону менен калым кылса болсо болот экен да. Же мисалы мен сени ажылыкка алып барып келем, умрага алып барып келем деп, ошону калым катары, махыр катары кылса болобу? Ооба, албетте, ооба. Куран үйрөтөм, же башка бир илим үйрөтөм, ошо умрага, ажылыкка алып барып келем десе да, мунун баары ошо калыңга өтө берет. Анан дагы айтып кетели, ошо жана башында хадистер окуп кетпедикпи негизги, аял кишинин ошо берекелүү болуусу, ошо калыңынын жеңил болуусу депчи. Албетте, ошондой хадистер бар. Дагы Абу Даудта келген да бир хадис бар. Хайру садакы айсаруху деген. Калыңдын жакшысы ошо жеңили дегендей. Ошондуктан жалпы жонунан калың, кызга берилип аткан калың жеңил болгону, эркек киши үйлөнүп аткан адам көтөрө ала тургандай болгону жакшы да. Айрыкча бул жакырлар үчүн, жакырлар өзү жакыр болуп туруп көбүрөөк калың берем деп сүйлөшүп алганы бул жакшы иш эмес. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай нерсени жактырган эмес. Сахих Муслимде келет, бир сахаба үйлөнүп. Ошондо канчага үйлөндүң, канча калың бердим дегенде, бир өлчөмдөгү күмүштү айтат, ушунча бердим дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо могул тоодон күмүштү омуруп мындай кесип алгандай эле болгон турбайбы деп айтат да. Мындай жатканда жаман көрүп. Мындай жатканда силер акчаны жеңил көрүп эле, же күмүш жеңил тоодон эле бекер алып аткандай эле айтыпсың дегендей кылып айтат. Ошондуктан бул хадиске баягы түшүндүрмө берген адамдар ошо эгер адамдын акыбалы начар болуп, жакыр боло турган болсо, көбүрөөк калыңга макул болушу жакшы эмес, макрух деп айтышкан да. Ошондуктан жалпы жонунан баягы калыңдын жеңил болушуна шарият үндөйт. Бирок баягы тыйбайт, эгерде ким бай болуп колунан келип көбүрөөк бере берген болсо, бере берет, ал калыңга өтө берет. Бирок жакшысы жеңил болгон жакшы дейт. Айрыкча жанагындай колунан келбеген, калың бере албай турган адамдар үчүн жакшы эмес. Ошондуктан ар бири өзүнүн баягы алына жараша калың бергенге үйлөнүүнүн алдында сүйлөшүп алганы жакшы. Антпесе кээ бир убакта адамдар бири-бирине атандашып, же намыстанып, же кандайдыр бир себептерин жосо мактанып, мындай бердим, тигиндей бердим деп атандашып болуп кетишканда да, мунун баары тең шариятта тыйып саналат. Ошондуктан адам баласы өтө абайдаш керек. Айрыкча мактаныш үчүн, намыс үчүн берилген нерселер бул жакшылыкка алып келбейт. Аллаху алам. Бир туугандар, ким азыр кол көтөрүп атат? Эметсеңиздер болот, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Бактөлөт, колуң көтөрүп атасыңбы, сурооң бересиңби? Суроосун басылып кетти окшойт. Демек кийинки суроо устаз ошол сурап жатышат. Ошол махырды эмне деп сүйлөшкөнү, канча суммадагы экенин элдерге айтыш шартпы? Нике кыйып атканда ошол нике кыйып аткан молдого, күбөлөргө мен мынча махыр бердим, мынча махырга сүйлөштүк, убада кылдык деп айтыш шартпы?
Ушу калыңдын өлчөмүн жалпы элге дагы эгерде ошо нике кыйдырабыз деп молдону чакырган болсо аларга айтыш шарт эмес. Өзлөрү сүйлөшүп, өзлөрү эле чечип койсо ошол жетиштүү. Кааласа айткызылар келсе айтып койсо деле болот, бирок шарт кылынбайт. Кээде ушундай адамдар болот, кээ бир молдокелер келип алып нике кыйып атып, тиги эки тарапты тең ыңгайсыз акыбалга калтырышып, ушул нерсени такып сурашат да. Канча бердиң, канча берген атасың, эмне кылдың, бересиңби, мындай бересиңби деп никенин убагында сурайт да. Мындай нерсе негизи жакшы эмес. Анткени алар өзлөрү сүйлөшкөн болот. Же болбосо сүйлөшө элек болот. Анан ошондой суроолор келсе, кыйналыш, кысталыш акыбалда калып калат. Мунун баары тең туура эмес. Ошондуктан нике кыйып аткан адам дагы ушундай нерсени билип койсо. Эгерде сурагысы келсе, жалпы жонунан калыңыңарды чечип алдыңарбы деп эле койсо, алар ооба деп жооп беришет да. Ошо менен никесин кыйып кете берет. Ошондуктан бул жерде нике кыйып аткан адамдар башка бирлөрдү туура эмес акыбалга калтырып коюш үчүн анча мынча адептерди үйрөнүп алыш керек. Аллаху алам. Ерлан, суроо берем деп атасың, колуң көтөрүп атасың. Микрофонуң жанык. Сурооңду бере бер. Ассаламу алейкум. Катыраак сүйлө, Ерлан. Үйүнүң жакшы чыкпай атат. Алло, угуп атабы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллах. Мен суроом азыр дагы ар кандай мнениялар болуп атат махр жөнүндө. Мисалы, кээ бирлер айтат, махр отдельно болуш керек, калың отдельно. Анткени, калың мисалы традиция катары, анткени калың мисалы сеп аркылуу не всегда кайра эмеге кызга берилет да. Анан наоборот ошол туура эмес болуп калабы депчи. Анан махр анткени отдельно, чисто кызга бериш керек да. Мен түшүнгөндөйчү. Ооба, бул жакшы суроо экен. Негизи көпчүлүк адамдар ошо, жоксу көпчүлүк эмес, эми кээ бир адамдар деп койгулу, ошо махр менен калыңдын айырмасы бар, бул калың тиги ата энесине кетет, махры кызга берилет деп түшүнүшөт да. Махр деген ошол арабча эле сөз. Кыргызча калың деген эле сөз, айырмасы жок. Болгону бизде баягы салт катары ошо ата энеси ошо калыңды алып эркек тарап бергенде, анан кийин эле ошону кайра кызга колдонуп калышкан да. Эми көпчүлүк эле ошондой. Кандайдыр бир буюм болбосун, баары бир сеп кылып кызга берет. Эми анча мынча кээде эле сейрек кездешкен окуялар болсо, эми андай нерселерге баягы каралбайт да. Шарият көпчүлүк окуяга, көпчүлүк учурга карап ошого жараша өкүм берилет. Ошондуктан менин оюмча, Аллаху алам, ал ата энеси алса деле, биринчиден эми кыз ошого ыраазы болуп атат, экинчиден ошол кызга кайра ал оокат болуп, сеп болуп, керек болсо ата энеси андан да көбүрөөк чыгым менен ага оокаттарды алып келип берип атпайбы. Анан кыздын өзүнө эле кайтып келет. Анан эгерде кыз мисалы нааразы болуп аткан болсо, жактырбай аткан болсо, анан ата энеси менен ачык эле сүйлөшүп, мен өзүм алам, бул менин акым деп айтса болот да. Анан ошонун баягы анча мынча болуп кеткен терс көрүнүшүн айынан калың анан өзүнчө болуш керек, махр өзүнчө болуш керек деп бөлгөн туура эмес. Анткени ал махр деген эле жөн эле ошо калыңдын арабча эле сөзү. Экөө тең эле бир маани түшүндүрөт. Аллаху алам. Аллах разы болсун, устаз. Ушул сепке тиешелүү суроо бар экен. Негизи кызга сеп бериш, ата энеси кызга сеп даярдап бериш, бул фарзбы? Шарият милдеттерине киреби? Негизинен айта турган болсок, кызга ата энеси сеп даярдап бериш бул милдет эмес, никенин шарттарынан дагы эмес. Бул баягы биздин жашообузда, кыргыздардын жашоосунда салт болуп калган нерсе да, кызга оокат бериш керек деп. Эми башка сеп деп түшүнбөгөн башка мусулман мамлекеттерде деле биз сеп деп коебуз, алар белектеп деле ошо турмушка чыккан кызына оокаттарын, башка нерселерин берет. Көпчүлүк жерлерде эле бүт эле ошондой да. Анан бирок түпкүлүк маанисин карай турган болсок, өкүм карай турган болсок, ал аял кишинин ата энесине милдет эмес ал. Аял кишиге дагы милдет эмес ал, оокаттарын алып келип ошо менен жашоо.
негизинен ошонун баарын каржылай турган эркек киши. Бул баягы ошо салтка айланып, эки жаш жакшы жашап кетсин деп тууганчылык мамилени күчөтүшүп, белек берип, мамилелер жылуу болсун, жакшы жашасын деген эле мааниде ушинтип берилип калган. Валлаху алам. Урматтуу туугандар, эми махыр, калым, сеп тууралуу суроолорубуз бүттү окшойт. Кийинки темабыз бул никенин өзү. Никенин өзү тууралуу казыр берсек, ушул хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт устаз, кайсы гана аял өзүнүн валийинин уруксатысыз нике кыйган болсо, бул никеси жараксыз деп 3 жолу айтыптыр да. Ушул никедеги вали жана анын маанилүүлүгү тууралуу айта кетесизби? Ооба, негизинен нике кыйылып атканда сөз карала турган шарттар бар. Ошол шарттардын бири ошол кыздын валийи деп коет. Мындайча айтканда, кызды турмушка узата турган, турмушка бере турган, башчы көзчү боло турган адам да. Бул негизинен атасы. Ошол атасы турмушка бериш керек. Атасы туруп, атасы жок болсо чоң атасы туруп, кыз бала өзүн билемдик кылып бирөөгө турмушка чыгып кеткен туура эмес. Жана хадисте келгендей эле, жана ошондой эле башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, валийсиз нике болбойт, нике жараксыз деп. Ошондуктан сөзсүз түрдө никеде валий болуш керек. Бул ошол алымдардын ой пикирин арасынан туурарагы жана сүннөткө жакыныраак ой пикир. Анткени эмне себептен ошол вали болгон адам ошол кызды турмушка узатуусу шарт кылынат. Анткени мунун көптөгөн жакшылыктары бар. Биринчиден, кыз киши өзү ал өзүндөй ылайыктуу эркекти тандай албайт. Анткени шариятта өзү каалагандай кыз бирөө менен таанышып, сүйлөшүп, каалагандай баарлаша берген болбойт да. Мунун баарын шариятта тыюу саналат. Ошондуктан эркек киши ошо карап көрөт, кыздын колун сурап келген адамды карап көрөт, текшерет, сындап көрөт, кызыма ылайыктуу деп. Эркек эркектин сырын билет, багылып кете алабы, камсыз кыла алабы деп. Дини кандай экен муну деп ошонун баарын текшерип туруп, анан сүйлөшүп, анан кызына атасы айтат, ушундай бир жигит колуңду сурап келип атат. Апасы аркылуу өзү айтса деле болот, же апасы аркылуу айтса деле болот. Анан ошентип үй бүлөдө кеңешип, анан кыздын макулдугу алынып, анан турмушка узатылат. Ошондуктан валийнин орду өтө чоң. Азыркы убакта кээ бир фатваларды туура эмес түшүнүп, же кээ бир алымдардын айткан маселелерин туура эмес колдонушуп, кыз өзүнүн ата-энесине, туугандарына билдирбей нике кыйдырып жүргөндөр көп да. Ага ошого да уруксат берип, кээ бир молдокелер кыйып берип койгондор да көп. Мисалы, кыз жигит болуп жетелешип барып эле мечитке барып, биз үйлөнөт элек дейт дагы. Анан мечитте отурган адам бир-эки адам чакыра калып, мына сен күбө өт дагы, бул никелер кыйылды деп коет. Алардын ата-энелери дагы, туугандарды эч ким билбейт. Бул туура эмес. Мындай нике жараксыз. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандан кийин сөзсүз түрдө кыз ошо вали аркылуу турмушка узаш керек. Ошол киши бериш керек. Эгерде ал шарт аткарылбай калган болсо, анда нике туура эмес болуп саналат. Аллаху алам. Устаз, карасаңыз, ислам дини кандай жакшы дин. Бул аялдын баркын чыныгы барктаган, урматын сактаган жакшы дин да. Жаш кезинде атасы багат экен, күйөөгө тийген соң күйөөсү карайт экен, карыган соң баласы карайт экен. Дайым ошо аял кишини багып, карап жүргөн адамдарды шарият аларга дайындап койгон экен да. Эгер ошо биз чын айткандай ислам динин эрежелерин, ушу нике, таанышуу, той, ушунун баарын шарият чегинде кылсак, адам чыныгы кандай бактылуу жашайт. Устаз, кийинки суроо,
ошол үйлөнүү учурунда азыр обручальный кольцо деген өкүмү кандай? Обручальный кольцонун тагуунун өкүмү кандай? Алтын шакектен болот. Эркек же аял шакек такпаса, көчөдө жүргөндө үйлөнгөн же бойдок экени билинбей калат деп, анан ошон үчүн обручальный кольцону тагышат. Жана анын түпкү мааниси ошол экөөбүз биргеликте дайым бололу, сендеги шакек, мендеги шакек экөөбүз бирге бололу деген мааниде. Албетте мындай көрүнүш Кыргызстанда көп. Негизинен бул кыргыздардын өзүнүн салтынан келбеген нерсе болуш керек. Бул баягы сырттан келген, башка элдердин салтынан келген нерсе да, бул обручальный кольцо салган. Ошондуктан Аллах алам, мен оюмча бул туура эмес. Анткени биздин адатыбыздан эмес, бул башка мусулман эмес коомдордун адатынан келген. Үйлөнгөн киши обручальный кольцодон башка жөнөкөй эле шакек менен деле билиниши ыктымал. Анан негизинен эле ал көчөдө баратканда ал турмушка чыккан кызбы же үйлөнгөн адамбы деп бирөөгө билиниши шарт эмес. Аял киши өзүнүн денесин жаап жүрөт, аврат жерин хижап менен жаап оронуп жүрөт. Анан бирөө турмушка чыктыңбы, чыкпадыңбы деген нерсе үчүн ушуну шылтоо кылып, ал обручальный кольцо тагынбаш керек. Башка эле шакектерди тагынса деле ошол менен деле билинсе болот. Тагынбай койсо деле ал деле баягы сөзсүз түрдө ал турмуш курганбы, курбаганбы деген маанини элге жеткириш шарт эмес. Ошондуктан ушундай нерсени ташташ керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким кайсы коомго окшошкон болсо, ал ошолордон деп айткан да. Ошондуктан биз адатыбызда өзүбүзгө тиешелүү болбогон адаттарды ташташыбыз керек. Башка коомдон келген адаттарды. Шариатка каршы келбеген, өзүбүздүн коомубузда белгилүү болгон гана шариатка каршы келбеген адаттарды, салттарды карманышыбыз керек. Аллаху алам. Суроо берем дегендер кол көтөрүп атат. Алтынбек байке, суроо бересизби? Колуңузду көтөрүп аттыңыз эле. Микрофонуңуз жанык, сүйлөңүз. Мына суроо болот да. Жетим балдар, жетим канада өскөн тууганын анан папа же кыздар мисалычы. Ата энеси, чоң аталары жок болгон шартта андай болуп калат жанагы вали маселесинде. Өзүнүн мындай бул да жакшы негизги суроолордон экен. Кээде ошо жетим балдар болуп калат, ооба. Жетим болсо, мисалы, атасы жок кишини, мисалы, балагатка чейин жетелекесинин атасы өтүп кетсе, ошону жетим деп айтылат шариаттачы. Балагатка жеткенде жетим болбойт. Бирок кичинекей кезинде жетим болуп чоңойгон деп айтып коебуз, ошолар да уже бойго жетип үйлөнөлү деп атышат да. Андай адамдарга өзүнүн эрежеси бар, шарият баары тең карап кеткен. Чоң атасы болсо чоң атасы үйлөнтөт. Кыз кишини. Бир туугандары болсо, өзүнүн байке агалары болсо, ошолор үйлөнтөт. Алар жок болуп калган болсо, атасынын бир туугандары үйлөнтөт, байкелери, абалары. Алар жок болсо, алардын балдары. Андан кийин алар туугандар такыр жок болуп калса, анан мусулман башчысы, мусулман баш дайындаган казылар ошолор турмушка берет да. Мунун баары тең иншалла каралган маселе. Баягы шарият биз ошол жоопсуз эч бир маселени калтырбайт. Кандай болсо дагы ошол жолун таап, эрежелерин коюп кеткен. Аллаху алам. Кийинки суроо Тилектеш байке, колуңузду көтөрүп аттыңыз беле суроо бергенге? Микрофонуңуз жанык. Тилектеш байке, суроо бересизби? Биякта суроолорду окуй берели. Никенин шарттарынан эгер күйөөсү өлүп калган болсо, жесир аял бойго жетип калган баласы бар экен, анан ошо баласына айтпастан башка бир өзүнүн бир тууган байкесин вали кылып,
нике кылыптыр да, баласын айтпастан. Ушул жерде баласы билбей калганы айып болуп эсептелеби, никеге таасири тиеби, нике жараксыз болобу же болбойбу? Бул суроо менимче мындай жеке суроого окшошуп турат. Жалпы мындай маселе катары айтылбаганчы. Ошондуктан мындай маселени жеке сураш керек. Анткени биринчиден уже жеке суроо, экинчиден бул жерде маселе кетип атпайбы, мисалы баласы билбей калып бир тууганы үйлөнүп койгон деген. Бул өзүнчө фикый маселе да. Анан ошол маселени жеке угуп туруп, анан ошого жараша жооп бериш керек. Аллаху алам. Бул суроону берген бир тууган тиги Бакай устасынын личкасына чыгып, анда ушул суроону берсеңиз болот экен. Кийинки суроо, атасын кыздын күйөөгө бергенден кийин, атасы кызын күйөөгө бергенден кийин өзүндөгү бүт жоопкерчиликтен кутулган болобу? Албетте, жана башында өзүң кошумчалап кеткендей, кыз турмушка узаганга чейин атасы камсыздап, карап, тарбиялап, багып чоңойтуп өстүрөт. Андан кийин ошо турмушка узаткандан кийин кызды багып кароо, тамак ашынан, кийим кечегинен кем кылбай камсыздап туруу ошо эркек кишинин мойнуна жүктөлөт. Анан ушул жагынан ата-энеси нафака жагынан кутулат. Андан кийин ошол күйөөсү аткарыш керек. Албетте андан башка дагы мисалы мамилелешүү болот. Ата-энеси мисалы кызынан ар кандай бир кемчилик, туура эмес нерселер көрүп калса, насаат кылып, туура жакка үндө даават кылуу деген нерселер бар. Булар мойнунан түшпөйт, анткени жеке ата-энемиз, бир туугандар же башка бир мусулман деле кайсы бир адамдын кемчилигин, туура эмес жактарын көрсө, аны айтып түшүндүрүп, ошол туура эмес кемчиликтерди кылып аткан адамга жакшы жакка үндөп туруп, бул мусулмандардын жалпы жонунан бардыгынын милдети. Негизги ата-энеси кутула турган нерсе бул ошо нафака, аял кишини карап, коргоп, тамак ашын камсыздап, бир үй жай таап, ошого киргизип, багып, камкорго алуу ошо эркектин мойнуна жүктөлөт. Аллаху алам. Урматтуу бир туугандар, алдыбызда бир 10 мүнөткө жетпеген убакыт калды. Ушул ичинде эгер суроолоруңуздар болсо, түз эфирден же жазма түрүндө дагы жиберип койсоңуздар болот. Ага чейин бияктагы када суроолорду окуп туралы. Биз совет мезгилинде бериңиз сурооңузду. Assalamu alaikum rahmatullah. Эме Бакай бир тууганга суроо берейин дедим эле. Баягы мурунку Союздун мезгилинден кийинчерээк эле 90-ч жылдардан өткөндөн үйлүү жана нике тууралуу болуп атат да. Үйлөнгөндөн кийин бир 2-3 күндөн кийин никелерин кыйып койчу эле да. Ошолор кандай болот? Ошолордун шарттары туура эмес, туура болдубу? Никелери кабыл болдубу, болбой калдыбы? 3 күн, 4 күндөн кийин, бир жумадан кийин той кылышып туруп кыйып койчу эле. Анан ошол кыйган молдокелер 100 грамм арак ичип алып кыйчу эле. Ошолордун окуган дубалары кабыл болобу? Ошол кандай болуп калат? Ушундай көп учураштым эле мен баягы жашыраак кездеримде. Шуну билейин дедим эле. Албетте, өзүңүз айтып кеткендей, мындай көрүнүштөр ошо болгон. Ошо биз деле анча-мынчасын угуп калганбыз. Анан өзүңүз билесиз, ал кезде СССРдин доору ислам динине чоң кысым болгон. Ал кезде молдо деп аталган адам деле илими тайкы, көп нерсени билбеген адамдар деле болушкан. Эми аларга ошол кезде ушунчалык колдорунан келишинче динге кызмат кылып, элге кызмат кылгандарына Алла ыраазы болсун. Бирок да ушундай көрүнүштөр болуп кеткен. Эми биз шариаттын көз карашы менен айта турган болсок, албетте 2-3 күн жашап алып андан кийин нике кыйган болуп турган. Жашап бири-бирине жакындаганга чейин кыйылыш керек. Анан бул нерсе көпчүлүк нерселер ал кезде өттү да, кандай болгонун биз жеке бирөөгө ошол ушундай өкүмдү тиги таандык кылып айтып, сиздер ушундай кылгансыңар, буягыңар туура эмес, туура эмес деп айтуудан алыспыз.
эми жалпы жөнүнөн гана айтып атабыз. Анткени ал кезде билбестик, жахилдик өкүм жүрүп турган дооруда көп адамдар билбестиктен кыла беришкен. Эгерде бир кандайдыр бир жеке адам өзү чыгып ушундай болуп калды эле, маселебиз мындай болду эле десе, анан карап көрүп ошону оңдой турган болсо оңдоп, же туура эмес болсо туура эмес деп ошондо гана өкүм берип айтылат. Аллаху алам. Ушуга эле окшош суроо экен, Бакай устаз. Биз совет мезгилинде дейт нике кылганбыз, анан атасынын уруксатын, азыр биз айтып атпайбызбы, атасынын уруксаты шарт, атасынын уруксатысыз нике жүрбөйт деп. Сурап жатат, атасынын уруксатын ошол кезде алдыкпы, жокпу, эсте жок дейт. Эми вали шарт экенин азыр билип жатабыз. Биздин никебиз кандай болот? Арабызда 3-4 бала төрөлгөн. Ал кездеги ошо жана өкүм өтүп кеткен өкүм жөнүндө сурап шектенген болбойт. Аягыча өзүңүздөр баягы эсиңизде эле жок болуп аткандан кийин мусулман баласы өтүп кеткен нерсени эстеп, мурунку болгон окуяларды эстеп, чукуу айда койгон жакшы да. Эгерде мурунку нерсени чукуй бере турган болсо, адам баласы көп нерседен шектенет. Иншалла ал кездеги, ошол кездеги молдолор никелерин кыйып берди да. Анан баягы биз бул жерде баягы сабакта айтып кетпедикпи, негизи алымдардын арасындагы ой пикирлердин туурасы ушул депчи. Кээ бир алымдар ошондо атасынын уруксаты жок деле кыя берсең болот деп, балким ошол нерсеге туура эмес ой пикир болсо да таянып кыйып койсо керек. Анан бер жакта 2 жаштын ал жерде күнөөсү жок да, ал билбей эле алар эмне деген болсо, или ошо молдолор ошого баш ийип никелерин кыйышкан. Ошондуктан андай нерсени азыр айтып эскини чукуган болбойт. Шектенбестен эле, күмөн болбой эле жашай бериңиздер. Аллаху алам. Демек, Бакай устаз, ошол кезде алардын түшүнүгү боюнча алар нике кылдык деп, мисалы, ЗАГСка деле барышат да. ЗАГСка барып биз мына нике кыйдырдык деп, ошол ЗАГСтын эмеси мененчи, кол коюусу менен, балким молдокейге деле барбай калышат. Болдокен деле алар нике кыйбай калышат. ЗАГС менен эле биз үйлөндүк деп. Ошол нике, ошолордун убагында нике деп эсептелгендиги бүгүнкү күндө да кайра артка кайтып, аларда териштин кереги жок деп атасыздар да, ушундай болуп атабыз. Жок, мен бул жерде ошо никенин өзүн айтып атам да. Эми ЗАГС деген ал кезде ал жөн эле каттоо катары кабыл алынып калышты ыктымал да. Аны айткан жокмун. Бул жерде нике кадимкидей эле молдо келип, мисалы, жөнөкөй молдора кыйып жүрүшөт го, үйгө отурушуп, эркек айтып, мына кызды алдыңбы, кызга болсо макул болдуңбу дегендей сөздөрдү айтып. Ошол жөнүндө айтып атам да. Анан ошондо кээде ошол убакта баягы ата-энесинин уруксаты алынбай калат. Нике кыйылып туруп, андан кийин алынып калат. Ушундай учурлар жөнүндө айтып атам. Аллаху алам. Аллах разы болсун. Түшүнүктүү, Бакай устаз. Кийинки суроо тиги кол көтөрүп аткан бир туугандардан Алтынбек байке, колуңузду көтөрүп аттыңыз беле? Суроо бересизби? Разы болсун. Сактаган суроо. Инибизге иштеп турабыз буюрса ушул күндөрдө жана иним өзү 1-2 жылдан бери намазын тургузуп баштап атат. Ушулар неме анан медреседен кыз алсакпы дегенде ниеттенгенбиз да, кичине илимдүүрөөк кыздардан алсак болобу, же сөз бар эмеспи, тең менен тезек табы менен дегендей, же өзүнүн деңгээлиндеги кыздардан караганыбыз туура болобу деген суроо туруп атат да. Эми албетте адам баласы баягы өзүнө жууп издегенде жакшыраак болсун деп издейт да. Анан жакшы диндар, жакшы кыз болсун деген бул максат жакшы. Бирок сөзсүз түрдө эми эркек дагы ошол кыздын дагы тагдырын ойлоп, өзү да ошого даярданыш керек. Жок дегенде негизги дин маселелерин, исламдын түркүктөрүн билип үйрөнүү бул ар бир эркектин, аял кишинин милдети да, ошонун баарын үйрөнүш керек. Медреседеги мисалы кыздар Куран биле турган болсо, ошого үйлөнөм деген болсо, эркектин да ошо Куранды үйрөнүп, арабча үйрөнүп алганы жакшы. Ошондуктан мен айтарым, албетте эми бирөө макул болуп, илимдүүрөөк кыз илимсиз эркекке макул болуп үйлөнсө никелери жүрө берет.
бирок да ал кыздын ошо дини кармалып туруш үчүн, ошончо алган илими уланып туруш үчүн эркек дагы ошого татыктуу анча мынча болсо дагы илим алган, динин түшүнгөн адам болгону жакшыраак. Аллаху алам. Урматтуу бир туугандар, эми биздин убактыбыз да аягына келип калды. Эми акыркы казыр сурообуз болот окшойт. Устаз өкүл ата, өкүл апа тууралуу суроо. Ошол өкүл ата, өкүл апа дайындаш керекпи? Же тескерисинче бул динге каршы келип калабы? Кийин ошол өкүл ата, өкүл апа чын эле мага ата апа катары болуп калабы? Бул дагы жакшы суроо экен. Ооба, эми кыргызда ошо өкүл ата, өкүл апа коюу деген салт бар эмеспи? Негизинен өкүл ата, өкүл апа коюу бул никенин шарттарынан эмес, никеге эч бир тиешеси жок. Булар жок деле нике жарай берет, жашоолору жүрө берет. Болгону менин оюмча, аллаху алам, кыргыздар мындай деген нерсеге маани беришкен да. Мисалы 2 жаш үйлөндү, анан жаңы жашоо баштагандан кийин ар кандай тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болот. Кээ бир нерселердин ата энелерине айта албайт. Анан ошо айта албаган, ата энеси аркылуу чече албаган маселелерди ушу жана өкүл ата, өкүл энелерине айтып, ошолор жардам берип, карашып, ошол маселени чечип, үй бүлөлөрүн куруп, бекемдеп, жашоолорун улантып кеткенге жардам берсин деген максатта коюп калган да. Анан эгерде ушундай максатта коюлган болсо, бул боло берет. Кыргыздын өзүнүн салты, бирок эч качан никеге тиешеси жок. Эгерде кимде ким өкүл атасы, өкүл энеси нике жүрбөйт, болбой калат деген болсо, ал чоң жаңылып атат. Андай туура эмес. Болгону ошо жанагындай эле кыргыздын ошо жардам берүү, жашоолорун улантканга, бекемдегенге көмөктөшө турган адам катары коюлган болсо, ал иншалла шариатта тыюу салынбайт. Анан өкүл ата, өкүл апа болгондон кийин ал ата апа болуп калбайт. Ал болгону ошол атанын анча мынча кызматын аткарып аткандыгы үчүн эле ата же болбосо апа деп койгон да. Болбосо ал шариатта ата да, апа деп да аталбайт, апасы да болуп калбайт, тууган да болуп калбайт. Болгону жанагы жылуу мамилеш адам катары эле калат. Аллаху алам. Ушун менен туугандар, бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Келген суроолордун ичинен темага тиешелүү гана суроолор берилди. Кээ бир суроолор мындан кийинки сабактарга темаларына тиешелүү суроолор экен. Эркек аялдын ортосундагы мамилелер, чогуу жашаганда кандай болот? Ошол учуру келгенде ошол анан суроолор берилет буюрса. Кийинки жумада мына ушул күндөрү ушул сабак уланып турмакчы. Ар жума сайын ошо үй бүлө тууралуу сабактар болуп турат. Устаз, Аллах Таала ыраазы болсун сизге дагы. Илимиңизге илим берсин, пайдалуу илим берсин сиздерге. Ден соолугуңузду чың кылсын. Бүгүнкү убакыт бөлүп бергениңизге Аллах ыраазы болсун. Амин, амин. Айтканың келсин. Бардык угармандарга да Аллах субхана тааля ийгилик берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух.